Азаттыкка мен дагы бир жолу каалайт элем. Азаттык мындан да курч болгула. Уландын туусун эч düşürбөгүлө. Улан дагы жашаса, дагы 28 жыл жашаса, ким билет, баарыбызды каяка сүйрөп алып кетет эле. Чындан эле биздин арабызда ушундай генийлер бар экен, ушундай каармандар бар экен. Биз кыргыз элибиз эч качан чөкпөйбүз, эч качан жок болбойбуз. Улан алтынын ушул үйгө, айылдагы үйгө силерди конокко чакырам, коноктойм деп айтып кетти эле акыркы жолу Прага барганда. Ушинтип шатырашатман болуп бир тойго келбей ушинтип ыйлап боздоп келип калабыз деп ким ойлоптур. Бирок улан Токонова Жипареже силер жанаттан бери чолкондой уулубуз эле, жаркыраган уулубуз эле деп айтып атасыңар. Орду тогуз жоготуу силерди үй-бүлө үчүн. Бирок бул азаттык үчүн да орду тогуз жоготуу. Биздин да чолкондой бир жаркылдаган бир жалгыз уулубуз эле. Башка кайталаңыз. Башкача мен жана эжеге да айттым ыйлап атып. Жаман жуман эле бир бала төрөп койсоңуз азыр жаныңызда жүрмөк деп. Бул элдин уулу болуп калыптыр. Биздин интернет сайтка мына азыр да жазып атышат. Баткенде базарда баратсам элдин баары ыйлап атат улан деп. Ошто көчөдө баратсам элдин баарынын айтканы улан. Улан Эгизбаев мындай болгон, Турбаев кантип ушуга ишенсе болот деп дүйнөнүн баардык тарабынан жазып атышат бизге. Америкадагы кыргызстандыктар, Кореядагы башка жактагы кыргызстандыктар баары жазып атышат. Биз уланды колдон келишинче колдоп, тарбиялап, таптап деп кыргыздын бир жаркыраган бир келечекте саясатчысы болобу деп ойлоп жүргөм мен ичимден. Чынчыл ушунчалык чындыкты издегенден, чындыкты сүйлөгөндөн, айткандан коркпогон курч жигит. Ал үчүн силерге мына ушул үй-бүлөгө, ата-энесине, бир туугандарына абдан ыраазыбыз. Мындай баланы кантип тарбиялаганыңарды билбейм. Ушул Көкжар айылындагы мугалимдерге абдан, мектептин мугалимдерине абдан ыраазыбыз. Мен биринчи жолу эле студент кезинде бизге бир макала жазып келди. Жалаң Кы тамгасынан башталган узун макала. Кыргызстандын келечегине ишенем деген темада. Ушундай жалаң Кы тамгадан шуурудай кылып тизип туруп, кыргыздын бир сөздөрүнүн гүлүн терип туруп, сабаттуу бир да жеринде катасы жок. Ушул баланы кантип тарбиялагансыңар, кантип окуткансыңар билбейм. Ушунчалык ыраазымын ушул силердин айылга, жалпы элиңерге. Бизге уланды ушундай таланттуу, ушундай акылдуу атасы сүрөтчү экен. Сүрөт тартканы да башкача эле. Кайсы жерге барам десе мен эч убакта жок деген жокмун. Баткенге барам дейт, Түпкө барам дейт. Уландан жүзү миңи да аздык кылат. Силерге ыраазыбыз. Андан тышкары уландын өмүрү ушундай эрте үзүлүп каларын ким билиптир. Андан тышкары мына өзүбүз уландын жакын достору, санаалаштары, саясатчылар, журналисттер биригип туруп, буюрса 28 жашка чейинки журналисттер арасында эң мыкты иликтөө материалын даярдаган журналистке сыйлык берели деп турабыз, Уланбек Эгизбаев атындагы. Негизи улан 28 жыл жашаса дагы ушунча ишти бүтүрүп кетти, ушунчалык силердин айылыңарды жалпы кыргыз элин таанытып кетти. Анын жасаган материалдары англисче которулуп канча өлкөгө тарады. Нургазы кичинекей Кочкордук Нургазы жөнүндө видеону 5 миллион киши көрдү дүйнөдө. Кыргызстан ушундай өлкө турбайбы, ушул Көкжардын бир кенедей көрүнүшүнөн башталат ошол видео. Бир тооңор, анан бир талааңар болуп. Ошону көрүп алып эле канча киши англисче жазды. Укмуш өлкө турбайбы Кыргызстан, укмуш кооз турбайбы, барыш керек экен, бир көрүш керек экен деп. Байымтын Прагада өзбек журналисттер, казак журналисттери ыйлап келип атышты. Американецтер ыйлап келип атышты. Ушул бала үзүлдү, ушундай бала кантип ушундай таланттуу бала үзүлөт деп. Ошондуктан биз силерге баарыңарга убада беребиз. Буюрса Азаттык радиосу уландын ишин эч убакта туусун жерге түшүрбөйт. Биз мындан арда андан жалпы элибиздин коомубуздун өнүгүшүнө биз дүйнөдөн артта калбай алдыңкы бир эл журт болушубузга салымыбызды кошо беребиз. Улан бирок уландын орду толтурулбайт. Улан силер тарбиялап өстүргөн улан бир жалгыз эле Уланбек Эгизбаев болчу. Бирок келечекте ошондой уландар чыгат деп үмүттөнөлү, ошолорду колдойлу. Силерге чоң рахмат таазим этебиз. Эгерде уланды сактап калууга бир мүмкүнчүлүк болуп, ошол иш колубуздан келбей калса, ал үчүн кечирим сурайбыз. Улан алтыным,
қош бол, саға қош деп айтыш мүмкін емес. Ошентсе да бардық біздің Азаттық радиосының жамаатының атынан, тек жақтағы алыс жақтағы жетекшіліктің атынан бардыңыздарға разышылық білдіреміз. Анан уландың иши эч убакта үзүлүп калбайт, токтоп калбайт. Биз сөзсүз улантабыз деп улада беребиз. Улан ал үчүн эч убакта кайгырып капа болбо алсам.